Жалал Абад облусунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу тарабынан жер мунапысы боюнча окутуулар өтүп жатат. Ага айыл өкмөт башчылары, адистер жана жер мунапысы боюнча түзүлгөн райондук комиссиянын мүчөлөрү катышууда. Окутууда жер мунапысынын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобого киргизилген өзгөрүүлөр тууралуу адистер кеңири түшүндүрүп берди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү көптөгөн суроолоруна аныктама беришти. Жер мунапысы боюнча окутуу Жалал Абад облусунун бардык район шаарында өтөт. Ошол учурда жоболорго көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилди, комиссиялардын ишинин бир топ жеңилдиктер берилди. Мына ошолорду туура түшүндүрүп, мындан ары ошол жер мунапысын ийгиликтүү аякташына биз өбөлгө болсун деп окутуштуруп атабыз. Бул окутуулардын жүргүзүүдө бизге USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 деген долбоору бар. Ошол долбоордун алкагында жүргүзүлүп атат. Кээ бир беренелерине өзгөртүүлөр кирилди. Мурун 2 жыл деген срок бар болчу, азыр сроктор алынып салынды. Андан кийин жер мунапысыга кирүүчү субъекттер боюнча так, даана жазылган. Мурун ар бирине ошо бири-бирине байланышып кеткен жерлер бар эле. Азыр ар бирин өзүнчө отдельный кылып, өзүнчө кылып түшүндүргөнгө аракет жасалып тур. Бул бир топ иштерди жеңилдеткенге алып келет.